Сооронбай Жусуев атабызды мен 90 жыл такыр токтобой күнү түнү эгин чапкан комбайнга окшоштурам. Бир адамдын ичи деңиз, бир адамдын ичи доңуз, бир адамдын ичи коңуз деп айтам. Ансыңарындай могул чыгармачыл таланттуу адамдардын көбүнүн эле ичи доңуз же коңуз болот. Бири-бирин көрө албайт, бири-бирине жакшы сөз айтпайт, бири-биринин китебин окубайт, бирөөнүн ийгилигине сүйүнбөйт, тескерисинче күйүнөт. Сооронбай Жусуев атабыздын ичи деңиз болчу. Ал 19 жаштагы жаш акындан баштап 91 жашка чейинки карт акынга чейин эринбей кандай ыр жазса, кандай чыгармасы же китеби чыкса, ошону үтүр чекитине чейин сызып окуп, сөзсүз макала жазып, гезит журналдарга бастырып, китебине киргизчү. Бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү немис болчу. Так саат 10го могул күнү кел дейт, немисче барышың керек. 2 мүнөт кечиксең, шоруң шорподай кайнады деген сөз. Урушат. Жана китеп кап, орусча портфель деп коет го. Ошонун ичине ийне, жип топчулардан бери салып алып көтөрүп жүргөнүн көргөм. Сөй бир жака барганда топчусу үзүлүп калса, дароо китеп кабын ачып, ичиндеги топчусун алып, ийнесин саптап, анан өзү тигип алчу да. Бала болуп башыма жүн чыккандан бери андай акынды мен көргөн эмесмин. Үчүнчү өзгөчөлүгү песенник акын. Себеби ар бир сабы музыка чакырып турчу. Баягы тоонун жылгаларынан агып түшкөн шыңгыраган булак сыяктуу ырларын окуганда музыка куюлуп турчу. Обончулар ошон үчүн кыйналбай, кысталбай дароо обон жаратчу. Төртүнчү өзгөчөлүгү пейзажист акын болчу. Өзгөчө кыргыздын ала тоосун бул кишидей сүрөттөгөн, бул кишидей ажарын ачып, кемелине келтире, түбүнө түшүрө жазып берген акындар сейрек. Бешинчи өзгөчөлүгү кумурскадай күжүрмөн, арыдай эмгекчил болчу. Айрым акындарга окшоп тийип качып, чыгармачылыкка ат үстүнөн мамиле жасаган жалкоо акын эмес болчу. Кыргыз профессионал жазма адабиятында бармак менен санай турган 5 роман бар. Биринчиси Алы Токонбаевдин Кандуу жылдары, экинчиси Абдырасул Токтомушевдин Алтын тоо романы, үчүнчүсү Омар Султановдун Адамдын турмушу романы. Ал эми калган 2 романды Курманжан Датка менен Разаковдун Тагдыры деген романды ушул бир киши жазган. Демек 5 романдын 2 Сооронбай Жусуевка таандык. Алтынчы өзгөчөлүгү ырларын бешиктеги баладан баштап бели бекчейген, көзү чекчейген абышка кемпирге чейин түшүнөт. Жөнөкөй, элпек, түшүнүктүү, жатык, жалпак тил менен жазат. Анан согуш темасына арналган ырлар аябай көп. Бирок мезгил сынынан өткөн Алакан деген керемет 10 куплеттен турган ыры бар. Бул ыр 100 кылым өтсө дагы эскирбестен Сооронбай Жусуевдин экинчи өмүрү катары окууларына мен бөркүмдөй ишенем.